Assalamu alaikum Ыйман гимназиясы каналынын көрүүчүлөрү. Бул видеодо биз орозо туурасында айтып бермекчибиз. Аягына чейин кунт коюп көрүңүздөр. Анткени пайдалуу, кызыктуу маалыматтар топтолгон. Анда эмесе баштадык. Эй ыймандуулар, силерден мурункуларга буйрук кылынгандай эле, силерге да орозо тутуу буйрук кылынды. Бул орозо такыба болууңар үчүн буйрулду. Бакара сүрөсү 183-аят. Адамзаттын көсөмү, сүйүктүү Азирети Мухаммед пайгамбарыбыз исламдын 5 түркүгү бар. Алладан башка кудай жок экендигине жана Мухаммед анын элчиси экендигине күбөлүк кылуу, намаз окуу, зекет берүү, ажыга баруу жана орозо тутуу дейт. Исламдын 5 шартынын бири орозо. Орозо Алла Тааланын ыраазычылыгына ээ болуу үчүн ибадат максатында таң аткандан күн батканга чейин ар кандай тамак аштан, жыныстык катнаштан узак болуу менен орундалган ибадат. Орозо акыл эстүү, эрезеге жеткен, дени сак ар бир мусулман үчүн парз ибадат. Рамазан айы хижри жылнааманын 9-айына туура келет. Бул ай Рамазан айы деп аталат. Азирети пайгамбарыбыз Ражап айы кирген учурда: "О жараткан, Ражап жана Шаабан айларын биз үчүн берекелүү кыл, бизди сак саламат Рамазан айына жеткир" деп дуба кылар эле. Рамазан айы 11 айдын султаны, береке кутка толгон, дини бизде эң ыйык, эң кадырлуу ай. Бир хадисте бул ай туурасында: Рамазан айы башталганда бейиштин эшиктери ачылып, тозоктун эшиктери жабылат, шайтандар чынжырга байланат дейт. Рамазан айында орозо тутуу хижраттын 2 жылында, Бадыр согушунан мурун Шаабан айында Алла Тааланын Рамазан айы ичинде адамдарга жол башчы, жакшы менен жаманды ажыратуучу ачык далилдерди камтыган Куран түшүрүлгөн ай. Силерде кимде ким бул айга күбө болсо, орозо тутсун. Эгер ким ооруп калса же сапарга чыкса, тута албай калган күндөрүнүн санын башка күндөрдө толтурсун. Алла силерге жеңилдикти гана каалайт, кыйынчылыкты каалабайт деген буйругу менен парз кылынган. Бакара сүрөсү 185-аят. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Рамазан айынын келишин кубадуу менен күтүп алып, сахабаларына бул айдын берекесин айтып сүйүнчүлөйт эле. Бул айды ар бир мусулман пайдалуу өткөрүүсү керек. Пайгамбарыбыз бир хадисинде: "Кимде ким Аллага бекем ыйман келтирип, жакшылыгын Алладан үмүт кылып, орозо тутса, анын өтмүш күнөөлөрү кечирилет" дейт. Рамазан айында Алла Тааланын рахмат эшиктери ачылат. Мээримдүүлүк, тынчтык, кут береке, бактылуулук жайылат. Орозо тутулат, Куран окулат, ифтар дасторкондору жайылат. Куптан намазынан кийин таравих намазы окулуп, зикир чалынат. Кедей кембагалдарга зекет, садакалар берилет. 1000 айдан артык кадыр кечеси мына ушул айдын ичинде камтылган. Орозо Алланын буйругуна моюнсунуу дегендик. Алланын ыраазычылыгы үчүн гана аткарылган эң негизги ибадат. Бир кутси хадисте: "Орозо туткан адам мен үчүн жеп ичүүдөн, жыныстык арзуулардан баш тартты. Орозо мен үчүн гана аткарылган ибадат, анын белегин өзүм беремин." Орозо момундун напсинин чексиз каалоолорунан куткарып, руханий жактан тазалайт. Орозо мусулман үчүн бир гана тамак аштан узак болуу эмес, ошол эле учурда напсини тарбиялоо, арамдардан, күнөөгө себеп болгон иштерден, адам акысына кирип калуудан узак болуу, уруш жаңжалдан, ушак айыңдан, жалгандан, жаман сөздөрдү айтуудан оолак болуу. Азирети пайгамбарыбыз бир хадисинде: "Кимде ким орозо болуп туруп, жалган айтууну таштабаса, билип койсун, анын ачка калуусуна Алла муктаж эмес" дейт. Орозо туткан адам ырыскынын кадырын түшүнөт, сабырдуу болууну үйрөнөт. Пайгамбарыбыз: "Орозо бул сабырдын жарымы" дейт. Орозо жамандыктардан узакташууга жардам берет. Пайгамбарыбыз: "Орозо бул калкан. Орозо туткан адам эч кимге сый урматсыздык кылбасын, жаман сөз айтпасын. Кимдир бирөө ага жаман сөз айтса же урушууну кааласа, 2 жолу мен орозомун деп айтсын" дейт. Орозонун дененин саламаттыгы үчүн пайдасы чоң. Организмде топтолуп калган зыяндуу заттар чыгып, 1 ай боюнча дене дем алат. Бул боюнча пайгамбарыбыз бир хадисинде: "Орозо кармап, ден соолугуңарды чыңдагыла" дейт. Орозонун көптөгөн пайдалары бар. Адеп ахлагыбызды жакшыртат. Орозо бизге ар дайым жаратканды эстетип турат. Жоопкерчилик сезимибизди арттырат. Жан дүйнөбүздү жаман сезим жана ойлордон тазалайт. Башкаларга жамандык кылуудан сактайт. Чыныгы мааниде орозо туткан адам
колун, бутун, кулагын, көзүн, тилин, жүрөгүн күнөөлөрдөн сактайт. Ичи тардыктан, жалган жалаадан, уруш жаңжалдан, ушак айыңдан узакташат. Текеберликтен, менменсинүүдөн, напсинин чексиз арзууларынан сактанат. Боору кердик жана жардамдашуу сезимдерин күчтөндүрөт. Жашоодо ачкачылык эмне экендигин билбеген адам кедей кембагалдардын абалын түшүнө албайт. Орозо туткан адам ачкачылык эмне экендигин түшүнөт, кедей кембагалдардын абалын жон териси менен сезет. Аларга боорукер мамиле кылганды үйрөнөт, аларга жардам колун сунат. Адамга сабырдуулукту үйрөтөт. Орозо аркылуу бир күн кечки ачкачылыкка чыдап жүргөн адам жашоонун кыйынчылыктарына сабыр кылат, тоскоолдуктарга каршы күрөшүүнү үйрөнөт. Орозо ырыскыны көбөйтөт. Бир хадисте берекелүү ай Рамазан кирип келди. Алла Таала бул айда силерге береке жана байлык түшүрөт. Ката кемчиликтерди кечирет, дубаларды кабыл кылат деп айтылат. Орозо дененин зекети. Зекет ибадаты мал-мүлктү арамдан тазалап, берекелендиргендей эле орозо да денени тазалайт. Бир хадисте бардык нерсенин зекети бар, дененин зекети орозо деп айтылат. Орозо акыл эсти, зээнди курчутат. Адамга өзүн өзү контролдогонду үйрөтөт, жан дүйнөнү байытат. Эй ыймандуулар, силерден мурункуларга буйрук кылынгандай эле, силерге да орозо тутуу буйрук кылынды. Бул орозо такыба болууңар үчүн буйрулду. Бакара сүрөсү 183 аят.